Assalamu alaikum, hurmatlı telegörүүчүлөр. Эфирде ыйык Рамазан айына арналган ободо орозо берүүсү. Аны мен Сакы Садыков алып барам. Hurmatlı telegörүүчүлөр, бүгүн биз исламдагы үй бүлөнүн орду, үй бүлө куруунун тартиби жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү дин аалымы, Ак Өргө конушунун мечитинин имамы Юсуф Сайпиев. Хош келипсиз. Таксыр. Таксыр, ушул бүгүн биз бир ушундай бир оор кырдаалды баштан кечирип жатабыз. Ушул маселе айрыкча үй бүлөгө чоң таасирин тийгизип атат. Мурда айрыкча мына шаар жергесинде бала менен ата чогуу бир отурбай калган мезгил болчу да. Маселен, бала эртең менен кетип, ошол түнү менен кафелерде, интернет клубтарда же башка жактарда жүрүп, анан келип кечинде уктап, азыр болсо ошо ата менен бала чогуу болуп, үй бүлө чогуу болуп, ортодо кандайдыр бир конфликттер түзүлгөн дагы учурлар болуп атат. Деги эле исламда үй бүлө кантип түптөлөт? Ушул тартиби менен ушуну айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулмандар, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды ушул Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Эртеңки кадыр түнүңүз берекелүү болсун. Баарыңыздарга Аллах Таала ушул кадыр түндө орозодо кылган жакшы ибадат, дуа, тилек, кайыр садакаңыздарды кабыл кылган болсун. Үй бүлө деген маселе бул адам ата менен оо эне жер бетине түшүп, экөө жердин эки бурчуна түшүп, кайра жолуккан, бири-бирин тапкан кезди элестетиңиз. Мына ошол жердин мыйзамы боюнча, жердеги адамдык касиет менен жашоо боюнча бир жашоо башталган. Алардын никесин периштелер кыйып, куда жок, молдо жок, күбө жок, эки адам, бирок алардын никеси болуп, ушул жашоодо бир таза жашоо башталган. Демек, адам ата оо эне жер бетине түшүп, Кудайдын буйруктарынан алгачкылардан болуп, ошол үй бүлө курган нике менен. Демек, бул дүйнөдө бейиштегидей жашоо эмес да. Каалагандай нафсиңди тойдурмай, каалагандай жака басып, каалаган нерсени кылмай эмес. Ошондуктан бул дүйнөгө келгенде эле Аллах Таала ошол үй бүлөнү бекемдигибизге буйруган. Ар бир пайгамбарды ээрчиген момундар бардыгы нике менен Кудайдын астындагы милдеттерин аткарып, ошол таза, ыйык Аллахтын астына барганда ошол адал жашоону алып барайын деп жашап келишкен. Мына биз дагы мусулмандар негизи ошол бир нерсеге билим деңгээлин көтөрүү, тажрыйбадан өткөрүү, жана ошол окуу курстарынан өтүү, тренинг деген нерсе көбөйүп кетпеди азыркы күнү. Мисалга алсак, бир кыз мектепти бүттү, анан жогорку окуу жайларга тапшырды, же болбосо шаарга келип иштейм деди. Мен сизге шашпай айтып мисалдар менен келтирейин. Анан ал чач кырккан жумушту өзүнчө тандап алды дагы, анан ага эмне кылат? Курсунда окуйт. 2 ай акчасын төлөп тынбай ошону окуйт. Анан бир ошондой чач кырккан жакшы эжеге шакирт болуп түшөт. Дагы 2 ай ага жардамдашып, кайчысын кармап берип, бекер иштеп берет. Анан акырын колу калтырап, бирөөлөрдүн чачын бузуп албайын деп үйрөнүп, ошентип жанагы ишти аркалап кетет. Демек, ал 2 ай, 4 ай убактысын, акчасын, малын коротту. Бирок турмуштун 1000-1 бөлүгү болгон бир чач кыркуу өнөрүн үйрөнүп алды. Мына ошондой эле унаа айдоо. Бул жашоого биз унаа айдоо үчүн келген эмеспиз. Биз бул жашообуздун 1000-1 бөлүгү. Бирок ага канча аракет, канча тажрыйба, канча акча кетип окуйбуз, үйрөнөбүз. Андан кийин биз ошол нерсенин документин алып, правасын алып, күбөлүгүн алып, анан машинаны айдай баштайбыз. Демек, адам баласы бир пирог бышыруу үчүн, пирожки бышыруу үчүн, чач кыркуу үчүн, унаа айдоо үчүн, же болбосо жөн эле бир сүрөт тартуу үчүн канча үйрөнүү керек. Бир устатка шакирт болуу керек. Анан анын колунда бир диплом болуу керек. Мына ошондо гана ушул киши ушул нерсени билет,
деген ишеним артылат. Мына ушул кишиге таянса болот деп элдер ошодон бир кесип талап кылат. Туурабы? Ал эми бул турмуш деген бул 100% илимден, билимден, тажрыйбадан, улуулардан келген насыйгаттан турган нерсе да. Азыркы күнү бизде кандай? Кыз бойго жетип калды. Көзгө көрүнүп калды. Анан жуучу келе баштайт. Ата-энеси ойго түшөт. О, кокуй, кызыбыз чоңоюп калган турбайбы? Атанын жүрөгү лакылдайт. Кызыма бир келме үйрөткөн жокмун. Апасы, жеңеси, эжеси бир гусул, даарат, айыз маселесин үйрөттүбү жокпу? Нан жапканды билеби? Бешик тербеткенди билеби? Алдей айтканды билеби? Мисалы үчүн да. Бул адал арам дегенди билеби? Кантип гусул алуу керек? Никеден кийин кандай милдеттери бар? Балага болгон мээрим, күйөөсүнүн акысы, кайнене, кайнатасынын кызматы, башка бир жерге баргандан кийин мен кызым көнө алабы? Могу жерде мына жаман адаттарын таштай албай жүрөт. Же болбосо могу катуу бекемделип калган. Ой басат. Апаны ой басат. Мен кызымдын жанагындай бир назик кыялдары бар эмес беле? Же катуу мүнөз эмес беле? Катуу ишенчек эмес беле? Эми буга кантип ага тез убакыттын ичинде үйрөтүп калуу керек? Ал жактан жакшы куда чыгат. Малдуу, адептүү, ахлактуу, бир жакшы илимдүү, мисалга такыба адамдар жакшы жактан куда чыгат. Ал эми бул жактан кыздын ата-энесин ойго батты. Эмне кылуу керек? Туурабы? Же болбосо ошол эле тескериси. Бир жигит Россияга барды, иштеди, акчаны капчыкка салып келди, анан эле үйлөнөм деп кирди. Өзү мектепти бүткөнгө чейин айылда кадимки эле жашоодо турмуш менен кара тирликчилик менен жүргөн. Анан түптүз эле Москвага барган. Ал жерде кандай чөйрөгө туш келди? Кечке ичкен, чеккен, жанагындай жаман жолдо жүргөн балдарга менен жүрдүбү? Же алым таква жакшы достор менен жүрүп илим алдыбы? Ар кандай да. Анан ал жерде ошол эле эртеден кечке жумушту кылды дагы акча болгондон кийин үйлөнөм деп келип калды. Эми анын жанагы турмушка болгон көз карашы. Турмушка деген 5-6 көз караш менен азыр мен айтып берем, этап менен. Ошонун баарын билип, окуп, анын баарыны тартипке салмайынча аттаңа болбойт да. Жанагы бир эч өмүрүндө бир ат араба айдабаган кишини бир Мерседес унагы олтургузуп туруп, айда газды бас, тормоз деп туруп шаардын ортосунда айдап жүгөрчү. 4 метр барабы жокпу? Ал баарын ойрон кылат да. Ошондой эле бир киши Россиядан эле акчалуу болуп келди. Анан кийин турмушту билип билбей эле бирөө менен турмуш куруп, анан рулга отурду деген сөз да. Анын правасы жок. Анын укугу жок. Ал эртең эле урушат, баласын таштап кетет, бири-бирине менменсип, моюн сунбай урушат, ата-энесин кордоп коет, же болбосо ата мекенин таштап Россияга кетет, же болбосо жана башка. Көйгөйдүн баары мына биз молдо катары мен мына 12-13 жылдан бери ошол нике кыям мечитте имаммын. Ал нике кыйгандан никени бузгандар көп. Маселе сурагандар көп. Жакшынакай эле кыйдырып кетет, анан кийин эле болбой калды. Мындай. Демек, биз азыр кыргыз коомчулугу, аалымдар, активисттер, жаштар, мындай билимдүү, тажрыйбалуу жаштар ушул нерсеге бир токтолуп, ортодо бир чогулуп, мен өзүм бир идеям бар. Ал мурдатан болчу оюмда. Азыр анын үстүнө мына карантинде орозодо такшалып, ушул ашып-ташып кетти. Мына жакшы сиз эфирге чакырып калдыңыз. Ушул коомдук талкууга таштайын деп атам. Мына ушул үй бүлө куруунун астынан кандайдыр бир окууларды, тажрыйбаларды, бир курстарды, тренингтерди өткөрүү жөнүндөчү. Демек, жанагындай абал. Бала менен кыз турмушка даяр эмес. Эчтекени билбейт. Анан баш кошот. Динден кабары жок, башкадан кабары жок. Анан мен ушул деңгээлге чейин бир таң калам да. Жанагы нике кыйганы мечитке алып келет. 2 жашты ЗАГС менен жанагындай чубалып, баардык кымбат унаалар, кымбат көйнөктөр. Эми кыздын көйнөгү эле саатына 10 000 сом жазып атат да. Анан тиякта унаалар бар. Кафе күтүп атат тияктан. $2000 сүйлөшүп койгон. А тияктан ырчылар күтүп атат, $500 азга ырдабаган. А никеге шашылыш келип, мечитке кирип, анан
2 күбө кирсе болот да, молдеке, келиңиз нике кыйып коюңуз. Караң шаштырса, саат карап турат. Сыртта бирөөсү туруп алыпчы, байкеси же өкүл атасы туруп алып. Мынтип турат да. Эми молдонун ошол жердеги орду бул 99% наркы нерселерден зарыл нерсе да. Бул нике болбосо алар арам жашайт, нике болбосо алар никеси жүрбөйт, баласы арам болот. Баары дүйнө акырети караңгы болуп калат да. А наркы ашыкча чыгымдардын баары болбосо да болот. Нике болмойнча болбойт да. Эми ушуга молдеке эми биз шашып аттык эле эми туттум кылып койбойсузбу дегендер болот да. Ичип алган жана башка. Аларды отургузуң керек экен да, Асанын баласы Үсөн, анан кийин Ташматтын кызы Айсалкын, сен буга турмушка чыктыңбы? Чыктыңбы? Мен. Ушинтип кетириш керек экен да. Жарым саат, 1 саат убакыт алып келбейби? Үйүнө чоң залга салтанаттуу бир жакшы эметпейби, мен молдо боруп отуруп, жаштарды, кыздын курбулары, балдардын курбулары, достору, аялдар, эркектер баары отуруп мисалга да эми. Азыркы күндө эми жанагындай парда тосуп кичине бир жакшы тоюп койсо деле болот. Анан мен ошол жерден мен нике кагазымды ачып алып, нике күбөлүгүмдү ачып алып, китепти алып барып алып, 1 жарым саат баян кылып бербейинби? Мына экөөң бүгүн жаркынап нике кыйып атат экенсиңер, Эркектин укугу мындай, жигит, сен мындай угуп алгын. Бүгүнөн баштап ушул аялдын ар бир оозуга кирген тамагы, кийген кийими, жаткан турган үйү, жайы, турак жайы баары сенин желкеңе жүктөлөт. Андыктан сен ага өзүң чекетериң менен, ак эмгегиң менен таап келип багууң керек. Ой келинчек, сен деген бул жигитке бүгүндөн кийин моюн сунууң керек, айтканын кылууң керек, кеңешип кеткен бармак оорубайт, нике бул адам бери келе аткан жакшы нерсе, никенин сооптору, кайнене кайнатаны сыйлоо деген болот, үй бүлөдө тазалык, тыкандык деген болот деп жакшынакай бир баян кылып, ошону талак деген өтө жаман нерсе, аны бербегин, билип билбей массоо жазбайсаң да талак түшүп калат, аны айтпагын деп ачылып жанагыларга айтып берсе. Алар түшүнүп, видеого тартып, жазып алып, кайра талкуулап сурап, кыз өзүнүн мехир жөнүндө сурасын мисалга, талак жөнүндө сурасын, тиги усул жөнүндө сурасын, билбегенini мындай күйөөсү аркылуу сурасын. Жанагы жерде бир никенин сүрүү болуу керек да. Ошого убакыт жок азырчы. Негизги маселеге убакыт жок. Саат карап, тынбай шаштырып турат. Молдеке батырак депчи. Демек, деңгээли ушундай экен. Ошон үчүн мына ажырашуу, балдардын жетим калуусу, алимент төлөө, соттош, таштап кетти, ойнош болуп кетти. Ушунун баары ушул маселеден келип чыгат. Дин жагына, адеп ахлак жагына көңүл коюлбайт. Материалдык жагы өтө кооз болуп кетти. Эми андай кафеде, андай заңыраган сахнада, андай жерде кыйылган нике барго, өтө бекем ушундай бир өмүр ажырагыс болуп калыш керек эле да. Бирок ал максатына жетпей жатат. Себеби ал максат эмес да. Ал исрап, ал арам. Ага ансыз дагы Кудай никени жүргүзөт. Жупуну эле бир үй бүлөдө эле 4 киши, 4 аксакал, 4 аял, кемпир, экөөнү үйлөп, бир молдо жакшылап айтып койсо, мына ушул нике эң бактылуу нерсе да, мисалы үчүн. Эми айтайын дегеним эмне? Мына Малайзияда жана Туркиялар, булар мындай ислам өлкөсүндө, ислам жагынан дагы, мындай дүйнөлүк илим жагынан дагы өтө бийик деңгээлде алдыңкы орунда да турат да. Технология жагынан дагы, бардык жагынан алар мусулмандардын эң өнүккөн өлкөлөрдө ушуларды атамакмын да. Малайзия, Туркия, араб өлкөлөрү деле анчалык техника жагынан, маданият, культура жагынан, адеп, этика жагынан анчалык эмес мен баамын да. Себеби алар үй бүлөнү бекемдөө институтун өтө бекемдеп алган. Жана патриоттук сезим, өлкөнү, тилини, улутуну, кала берсе ошол мусулмандарды, башкаларды мындай коргоону, жана аларга көп акча сарптап, көп ой жүгүртүп, патриоттук сезимдери күчтүү да. Түрк элдери мисалы үчүн. Аларда кандай? Мисалга Малайзиянын мисалын алып көрөлү. Ажыга биз азыр бүгүн акчаңды тапшырдың, эмки жылы ажыга кете бересиң да. Ал сен намаз окуйсуңбу, жокпу? Ал жака барып жамаат баары кетсесиң, гостиницада уктап калбайсыңбы? Таваф десе сен барып алып башка жакта айланып кыдырып жүрбөйсүңбү? Иши жок. Ал ажыга жиберүүчүлөр акчаңды алды, паспортуң болсо болду, жиберип коет да. Малайзияда андай эмес. Ал жерде айлап жылдап ошонун курсун окушуң керек. Экзамен тапшырышың керек кайра.
Анан чоң бир макет жасап койгон, ошол жерге барып, ошону так ошону айланып, кайсы жерде эмне дуана айтышың керек, кайсы жерде кантип кол көтөрүшүң керек, кайсы жерде кандай намаз окушуң керек, эмне кылышың керек, баарыны сиз айтып өтүп, сертификат алып, анан 5 жыл очередке туруп, кадырына жетип, анан барышыңыз керек. Анан ошол жерде биз ажыга барып келгендер айта беребиз. Малайзиялыктар ушундай өрдөктөй болуп, каздай болуп тизилип жүрөт, таң калдым депчи. Ал жөн эле көчөдөн эле 4 кишини чогултуп жүрө берген жок аларды. Алар канча мээнет кылды, канча акчасын кетти, канча ошого көндү. Өзүнүн ошого тартибин үйрөндү. Ошон үчүн бар алар ошондой бир адамга бир зыян жеткирбей, же бирөөнүн акысын жебей ушинтип жүрүшөт да. Түрктөр деле ошондой. Алардын формасын көрсөң, алардын жүргөн турумун көрсөң, очередке турганын көрсөң, айтылып отура берет дейт. Ал эми биздикилер болсо баары барып чарчап калган, баары бияка чачырап жүргөн, бирөөсү базарга кирип кеткен, бирөөсү биякта табакка кеткен, бирөөсү кой союм деп жүргөн, башаламан. Ажы башы алардын артынан баарын ушундай бизде. Топтой албай жүрөт. Бул бир эле мисал. Эми ошол эле Малайзия булар ошо турмушка чыкчу эркектерди, жана кыздарды курстардан өткөрөт. Жанагындай элечи. Кандай? Аларда 1 жылдык, 6 айлык, 2 айлык, 1 айлык курстар болот. Тажрыйбага жараша, адам деңгээлине жараша, ошол көбүрөөк окусаң, демек сен эчтеке билбейсиң. Ал жерде күнүгө каттап окуйт, акылуу болот, платный болот. Анан ал жерден ошону окуйт. Бүт баары турмушта чыккандан баштап адаларым эмне, укугуң эмне, медицина кароонда кандай өтүш керек, документ кандай турлаш керек, сенин өзүңдүн патриоттуулугуң сезим кандай болуш керек, нике, талак, усул, бирөөдүн менен коңшу менен мамиле, бүт баарын окуйт. Анан тест түрүндө, ОЗЭК түрүндө, тажрыйба түрүндө туруп айтып берип экзамен тапшырат. Анан акырында ага мындай бир сертификат берилет. Сен турмушка аттанууга даярсың. Сен эми түшүнөсүң аркы беркини. Кыздагы ар жактан кыздар окуган жерде окуп атат. Анан экөө үйлөнөрдө нике кыярда молдо дагы жана сертификатын алат дагы. Таксыр сиз мына курстардан өтүпсүз, Теге юридика жактан сенин нике күбөлүгүң эмнеге жарайт? Сотто кандай укугуң талап кыла аласың? 3 талак берип койсо эмне болот? Усулду кандай абалда алса болот? Аялдыга тамак аш берүү, кийим кечек берүү сага кандай милдетпи жокпу? Алименти кандай болот? Шарият боюнча мурас маселеси. Сен каза болуп калсаң, балаңа кызыңа кантип бөлүп беришибиз керек? Сурайт. Намысына тийип коет. Кудалар баары турган. Сен бул биз мисалы үчүн кыргыздар кой сойгонду билбей турбайсың. Кызга бешикке бөлөгөндү билбей турбайсың деп намысына тийип койсо да жанагы сертификатты кармап турупчу. Анан кыздан сурайт. Ой, сен дагы турмушка даярданып келиптирсиң. Кана кичине экзамен алып коелучу. Анан экөөңдү никеңди мен билбей эле кыйып коюп, анан эртең барып мен түшүндүрө албаганымдан, окутпагандыктан, экзамен албагандыктан экөөң ажырашып кетсең, балдарың жетим калса, мен күнөөкөр болуп калбайм. Мен болду ошого жоопкермин. Сен агайларың ошо жоопкер, эл жоопкер. Силер ушу түбөлүк жашап кеткиле. Бир нерсени билген акыбалда, сабырдуулукту үйрөнгөн акыбалда, тажрыйбаны үйрөнгөн акыбалда силер ушул нерсени алгылап кеткиле. Ары өзүңөр арабаңар тартып кеткиле. Деп жана кыздан сурап коет да, нике кыйган жерде. Жана нике кагаз берген жерде өкмөт. Анан экөө ошого даяр болуп барат да. Анан алардын никеси кыйылат. Калың маселеси боюнча сурап коет кыздан, мисалы үчүн, калың бул эмне, важиппи, кайдан келип чыккан, эң аз калың канча болуш керек. Анан жоолук маселеси боюнча сурап коет. Күйөөсүн ыраазы кылса, хадисте кандай келген эле? Уруксат албай иш кылса кандай жана лаана такырат эле? Сурап коет. Себеби ал курстан өткөндө окуган, анан китебин да алып, китепчесин алып кеткен курстунчу. Ошону окуган. Мына ушинтип алардын никеси кыйылат. Анан алар барып билет барын. Укугун билет. Бала төлөсө кантиш керек, эмне кылыш керек, бүт барын билет. Мына ушинтип анан алардын жашоосу башталат. Эми ошолор өнүкпөй, ким өнүксүн анан? Исламий жашоо болсо, жегени адал болсо, анан үй-бүлөсү жанагындай бекем болсо, алардын кызына Кытай барып бир башка бир капыр келип кол сала албаса, эркеги зина кылып башка жака кетип калбаса, аларда мисалы 4 аял алганга уруксат, документтик түрдө. Бардыгы аялдар билет аны. Анан өздөрүнүн улутуну, өздөрүнүн элини көбөйтпөй анан ким көбөйтөт? Кантип алар азайсын? Кантип өнүкпөй калсын? Ушундай таза жашоо болсо. Элестетиңиз.
Эми ошондой нерсени биз эмнеге кыла албайбыз? Эмнеге кылбашыбыз керек? Ушул абдан бир зарыл учурдун темасыны көтөрүп атасыз да. Ошол жана сиз айткан мисал ошол өлкөлөр Малайзия, Түркия ошо кайсы бир деңгээлде ошо мамлекеттин кийлигишүүсү, мамлекеттин түшүнүүсү менен жасалды да. Туурабы? Маселен бизде азыр ошол маселени бизге алып келели десек башка институттар чыгат. Жанагы чай куйбайм, нан жаппайм дегендер сразу эле булар деген бизди мындай бир туура эмес жолго алып кетип атат дегендей маселе чыгышы мүмкүн. Ооба. Мен эми ошого келип токтолоюн. Бул маселеге жөнөкөй эле мындай түшүнүгү таяк адамдар чыгат эртеңчи. Ооба. Жана койго паспорт берем деген көп кылып жүрүшпөдүбү? Негизи акыры ошого бардык биз. Ошондой эле эми нике кыйыш үчүн дагы бир курстан өтүш керекпи деп мыскылдап чыгат да. Бул ачык чыгат, комментарийга жазат, айтышат. Мен азыр эртеле айтып коеюн муну. Анан үйлөнүш үчүн да сертификат керек болуп калдыбы депчи. Ой, тууган, сиз бирөөнүн чачын алып коюш үчүн сертификатыңыз керек болсо, бирөөгө бир пирожка бышырып коюш үчүн сертификат керек болсо, айдоочулук күбөлүк керек болсо, эмне үчүн сиздин 70 жыл калган өмүрүңүздө аялыңыз менен туура жашап, эч кимдин укугун тепселебей, өзүңүздүн оозуңуздагы жедирбей жашооңуз үчүн эмне үчүн сертификат керек эмес? Баланын тарбиясы ошол болсо үйдө, эми үйдө кыздын, баланын тарбиясы баары ислам шариятка жараша ата бабадан келе жаткан идеология жакшы нарк насылга жараша болуп атса бир жөн макул деп койсоң. Анын баары жок болуп кетпедиби азыр? Талкаланып калбадыбы? Эми айла жоктон азыр мажбурлап болсо дагы баарын окутуп туруп, баарын эметип туруп, ушул нерсеге келишибиз керек. Үйлөнөрдүн астынан бардык жаштар ушул окуш керек ошол нерсени. Кандай дейсиз? Мен муну коомдук талкууга коём. Азыр эми мен оюмда ушундай нерсе бар. Мисалга бирөө буну бизнес катары дагы кылса болот. Бул курсту өткөрүүнүчү. Азыр мына өзүңдү өнүктүрүү курсу дейт. Бетиңдеги сүрдүү камерадан элдин астынан сүрүп алуу курсу дейт. Жакшы курстар. Бирок булар толук жашоо эмес да. Элдин астында жакшы сүйлөп койсоң эле үйүңө барып, аяң менен бактылуу жашап калбайсың да, мисалы үчүнчү. Өзүңдү өнүктүрсөң, элди өнүктүрүүндө кошо үйрөнүш керек да. Аялыңды өнүктүрүүнү үйрөнүшүң керек. Бизнес курстарына катышсаң, жанагы сен миллионерсиң, өзүңдү көтөр, духуң көтөр, сен акчаң жок болсо да миллионерсиз дейт да. Ошондо өзүң миллионер сезип алсаң эле сен акчалуу болуп каласың деген сөз да. Ол сөз менен, кыйынлык менен акыйкат бөлөк нерсе да. Мен ойлоп атам, ошол 5 күндүк курс ачылса. Мисалы мен уюштуруучумун. 5 күндүк курсту ачтым. Акылуу. Эч ким бекер кылып бербейт. Агайларга айлык керек да. Ошол эле учурда окуучуга чоң пайда керек. Анан мисалга бир күнү 500 сом деп коелук. 5 күндүгүң 2,5 миң сом. Бир ата баласы үйлөнөм деп келди. Баланчы кызы менен сүйлөшүп атам деп апасы экөө сүйлөшүп калды. Эми ишенич жок, атадан балада ишенич жок. Жаман кыялдары, жаман урлук кылып койчу, ан нерсени чегип койчу, ичип койчу. Бул балам ою жок, пикири жок. Мен акчам эле чоңоюп калбадыбы? Өзү бир том акча тапкан жок. Эртең башына түшүп калса, кантип акча табат? Деген ой да. Анан балам, садаган кетейин, сен үйлөнөйүн деп капсың. Ушул курс бар экен могу жердечи. Ошого барып 5 күн окуу, акчасын төлөп койдук. Ошону окугун балам. Бардык нерсени үйрөтөт сага. Калган өзүң бил. Баласын көндүрүп ошол жерге алып барып койсо. Кызды дагы чоңоюп калды. Кыял кеч. Ушундай бир эме коркот ата-эне. Жана бергенге макул, жакшы жактан куда чыгып атат, коркот. Ошону дагы көндүрүп туруп, ушул жака бир окугун деп алып барса. Ошо 5 күндүк курскачы. Ал жерде биринчи күндө, мисалы 20 кишини биз алдык. Объявление кылып, жанагындай реклама кылып, айтып деп 20 эркек бала келди залга. 10 миң сом акча түштү, 500 сомдон болгондо. Мисал үчүн. Анан биринчи күнү мисалга бир жакшы молда, мисалы Чубак ажы, Абдышүкүр ажы мисал үчүн. Же болбосо Сайдыбак ажы, Юсуп Фаркат Юсупов мисал үчүн. Же болбосо жанагы Гүлжигит, Нуржигит Кадырбеков, Идрис Акын, жанагы Жеңишбек Акынга окшош элдин көңүлүндөгү, азыркы күндөгү жаштардын көйгөйүн билген,
арабаны бир жака карап тарта алган, адабият жака, маданият жака, дин жака, адеп ахлак жака. Ошондой эр азамат алымдарыбыз, жигиттерибиз, патриот активисттерибиз. Өзбек ажы мисалга, Мыктыбек ажы, ошо окшогон бир алымдарыбыз жана активист бир элдин башында жүргөн кишилерибиз. Биринчи күнү ошол жерге бир программаны даярдап келет. Ал жерде молдо, мисалы үчүн молдонун сабагын мен берип атам деп коеюн, келип 20 бала отурат. Салам алейкум жигиттер, силер үйлөнгөнү калдыңар. Билгиле. Силер 12 жаштан балагатка жеткенсиңер. Мына ошол күндөн баштап азыр күнгө чейин жегениңер, ичкениңер адал болсо, кылган мээнетиңер адал болсо, таза болсо, демек силердин ичиңердеги урук тукумуңар, келечегиңер, алдыңар келечегиңер адал жол менен түптөлүп келе жатат. Бүгүн эле үйлөнө калып, эртең бала боюнда болуп калса, эмеңдин, келинчегиңдин. Демек ал ошол сен азыр кандай болсоң, ошого карап кете берет балаң. Адалдыгы, алкымы, тазалыгы, кыйшык жака басып кетүүсү, мүнөзү жаман болуп калуусу. Ошон үчүн өзүңөрдү силер адал эмгек менен тазалап, бата тилегиңер кабыл болуу үчүн мындай кылышыңар керек. Ошол 12 жаштан баштап, балагатка жеткенден баштап силер кантип балагатка жетет эркек киши? Бул маселесин айтыш керек. Бул курс бир күндүк курс, 8 саат болот. Эртең менен 8ден баштап саат 12ге чейин 4 саат. Анан саат 2ге чейин намаз окуп, тамак жеп, анан саат 2ден баштап кечки 6га чейин. 8 саат никени эмне экенин түшүндүрүү. Нике мынчадан турат. 2 киши көбө болуш керек. Талак маселесин чагып бериш керек. Билип дагы айтпаган, билбей дагы айтпаган, ачуусунда да айтпаган, жазып айтпаган, СМС менен айтпаган, телефондо айтпаган, бирөө аркылуу айтпаган, өзүңдү 3 литрлик банканын башыңа салып туруп, аялыма 3 далак деп айтсаң дагы болду, тилиңден аткарылды, ал түшүп калат деген сөз. Айтпаган эч качан. Сен эркек киши, сен тилиңе ушундай бир эрк берилет никеден кийин. Талак сөзүнү эгер өз эркиң менен айтпай койсоң, дүйнөдөгү бардык киши келип туруп, бардык юрист келип туруп, бардык молдо келип туруп, никени эч ким буза албайт сени. А эгерде сен өз эркиң менен аялыңа айтып, арнап туруп айтып койсоң, анда 3 талак айткан болсоң, кайра эч ким сени жараштыра албайт. Сен ушуну билип жүргөн. Аял мейли ал, анын укугу болгондо күнүгө 100 жолу бизге талак бермек. Сен эркексиң, ошон үчүн сага ушул укук берилип атат, талак берүү. Сен бербегин деп түшүндүрүп, аялга сен күйөөңдүн айтканын кылсаң, ыраазы кылсаң, периштелер бата берип, Аллах разы болуп, бардык ишиң оңолуп кетпейби? Сен бири-бириңердин сырын жашырсаңар, аял менен эркек, силердин душманыңар жок деп эсептегиле. Сен подружкаңа барып туруп, менин жолдошум мындай экен деп айтып койсоң, анан кийин дос, аяшың мындай экен деп өзүнүн досторуна айтса эркек киши, билинбей кете берет. Бир 10 жылдан кийин ошол сөзү кайра өзүнүн башына таяк болуп тиет. Дос, өзүң айтпадың беле, аяш мындай эмес беле? Курбум, өзүң айтпадың беле, этиги жолдошуң мындай эмес беле? Деп өздөрүнө тескери баягы сыр ачкан бар го. Өздөрүнө каршы колдонот да, курал кылыпчы. Ушул нерселерди 8 саат айтып берсе бир алым. Тренинг ушундай деңгээлде өтсө, жанагы программа бар, бир тема, мисалы үчүн талак жөнүндө айтылып атат, гусул жөнүндө айтылып атат, жанагы адал эмгек менен бала чака багуу жөнүндө айтылып атат, жанагы алимент жөнүндө айтылып атат, мисалы үчүн сот жөнүндө айтылып атат. Шариятта дагы эркек аялдын дагы эмелери бар да, жанагы укуктары. Ушулар жөнүндө айтылып атат. Ар бир темага жарым сааттан убакыт берилсе, 20 мүнөттөн убакыт берилсе. Жана слайд шоу бар го? Кээ бир тренингтерге катышып калам да. Мен өзүм дагы көп тренингге катышам. Туризм жөнүндө, айыл чарба жөнүндө. Мына агайлар кээ бирөөсү да эми. Слайд шоуду чыгарат да теманы. Эми көрүп атасыңар да, мына жазылып турат. Ушуну жазып алгыла, же сүрөткө тартып алгыла, кийинкисин өт. Ушундай өтөт да тренинг. Андай болсо, ошол WhatsApp менен эле жиберип кой, мен үйдөн эле көрүп отура берейин, ал жерге чогултпайчы. Тренинг өтчүлөргө дагы өзүнчө бир тренинг өтүү керек да. Бир теманы сен жарым сааттан аз сүйлөбө, түшүндүр ону. Ар бир окуучунун жанына барып алып, сен тур мисалы үчүн. Мынага айт ошол сөзүңдү. Сен буга айт, 3 жолу кайтала. Эмнени түшүндүң? Бир нерсе түшүнүп атасыңбы? Деп жана талактын маселесини, ата-эненин укук маселеси, урууну урматтоо маселеси, мисалы үчүн да молдо. Ушинтип 8 сааттык жанагынын кулагына күйүш керек. Жаздырыш керек. Айттырыш керек.
Ошентсе болот да туурабы? Болот. 1 сааттын ичинде канча нерсе окуйсаң болот. Анан жанагы тренинг өтүп атканда, жарым саат сүйлөп атканда, жанагы тескери секунд кетиш керек. Светофорго окшопчу. Ошол бүтмөйүнчө сен 10 минутуң бүтмөйүнчө ошо темаңды токтотпо сен. Айта турганыңды айт. Bir күн бүттү. Кечке чейин 6 саат окутту да, 2 саат экзамен алды жана молдочу. 20 баладан. Талак эмне экен? Эң жаман сөз экен. Аялды кантип немес кылыш керек экен? Жеген ичкенини, калыңыны, турак жайыны бериш керек экен. Качанга чейин? Өлгөнгө чейин. Бала төрөсө эмне кылыш керек экен? Атасы барып Аллаху акбар деп азан айтып көрүш керек экен. Биринчи сөзү азан болсун. Мисалы үчүн да. Кечке бала ушундай алым болуп калышык да. Дагы эмне кылыш керек экен? Анан 2 жыл эмизиш керек экен. Дагы эмне кылыш керек экен? Бирөөдүн аялы менен, бирөөдүн кызын менин балам менен эмизип коймосо ал экиге жарабайт экен. Караң, маселени үйрөнөт. Гусул качан болот? Түшүрүп калганда гусул кылыш керек. Гусул эмне? Бүт денесиге, оозуна, мурдуна суу жеткирүү. Гусулсуз эмне кылбаса болбойт? Куран окуганга болбойт. Орозо кармап ооз жаап алса болот. Кийин багымдатканга чейин гусул алып алыш керек. Дарат эмне? Бүт баарын үйрөнүп калыш керек 8 сааттын ичиндечи. Анан кийин молдо жанадан экзамен алып туруп, колду коюп туруп, бала өттү деп. 10 000 сом акча түшкөн жана 20 баладанчы. Анан жана уюштуруучу мен мисалы үчүн 5 000 сом муну ошол молдого меңиз. Bir күндө ушул сиздин айлыгыңыз деп жиберсем. Айлык болуп калат о. Bir күндө тапты. Калган 5 000 сом мисалы үчүн ошол залдын акысына, светине өзүмө бөлүп алсам болот да мисалы үчүн. Канча көп бала болсо ошончо көп акча түшөт мисалы үчүн да эми. Уюштуруучуларга кызыгыш керек. Бул нерсени кылыш керек турбайбы ушул нерсени депчи. Эгер мындай акча маселеси менен уюштуруу маселеси келгенде муну жолун тапкандар өтө көп чыгат. Оода. Сиздер мына ислам молдолор бул жакта калып эле, ортодон башка адамдар чыгып мына биз уюштура коебуз, мынча процентин биз ала коелу дегендер толтура чыгат. Анан биринчи күн кетти. Ооба. Анан экинчи күнү кайра эле ошолор саат 8-де келет. Анан ал жерге бир юрист келет. Юридика жактан биз эчтеке билбейбиз да. Ооба. Анан ал эртеден кечке саат 8 саат жанагыларга үйрөтөт. Урматтуу жигиттер, силер үйлөнөм деп атасыздар. Светтик илим боюнча. Силердин паспортуңар барбы жокпу? Жок. Эмне үчүн сен эки граждандуу болуп жүрөсүң? Биринчи суроолор суралат да. Сен эмне үчүн тиги паспортуң эски, мисалы үчүн 93-жылкы паспорту көтөрүп жүрөсүң? Сиз эмне үчүн паспорт ала албай жүрөсүз? Эмне маселе? Сиз эмне үчүн заграничный паспортуңуз бар, кыргыздыкы жок? Паспорт маселеси. Толук түшүндүрбөш керек. Биз Кыргыз Республикасынын жараны мына паспорт көтөрүп жүргөндөн кийин Кыргызстанда мындай укуктарга ээ болобуз. Паспортуң жок болуп калса мындай болот. Паспорт жоготуп алганда кандай кылыш керек? Жаз, айт, үйрөн. Сен паспортуң керекпи жокпу? Анан эртең силер үйрөнөсүңөр. Биринчи эмне кылыш керек? ЗАГС. Аялдын паспорту бары жок ошондо азыртан тактап алгыла. ЗАГС кагазы эмне үчүн керек? Сотто кандай укук талап кыла аласың? Кандай учурда кес алат? Аялдын арызы жок, аны кескенге болбойт мисалы үчүн. Ушуну үйрөнгүлө. Анан эртең балалуу болосуңар. Анан туулгандыгы жолу көбөлүк. Анан бир жерге мигрант болуп көчүп барасың, Оштон Бишкекке, Бишкектен Ошко. Ал жерге барып учетко отуруу. Убактылуу учет деген эмне? Ошону кайсы айыл өкмөткө барыш керек? Эмне кылыш керек? Ошонун баарын үйрөн десең. Өзүң паспортуң барбы жокпу билбейсиң, үйлөнүм дейсиң. ЗАГС кагаздан кийин никеден кийин алам деп унутуп каласың. Анан кийин балаң төрөлгөндөн кийин ЗАГС кагаз бар турбай деп тияка барасың. Ал жерге барып коррупция кыласың. Анан кийин 3 күн ичинде келип балаңа күбөлүк ала албай, анан кийин дуктудан чыгарып кете бересиң. Анан кийин күбөлүк алыш керек деп мектепке барганда ойлойсуң. Бул кандай жашоо? Башаламан. Кара кагазга чейин, өлгөндө кара кагаз болот го. Атасы өлдү деген. Ошого чейин бардык документтерди. Керек болсо гроб 200 болот го. Ошону кантип документ турлаш керек? Турмушта керек да бардык документ түрү. Сен чет өлкөгө барасың, виза кантип ачасың? Чет өлкөгө барганда ал жердин укугун бил, тилин бил, ал жердин мыйзамдарын билип ал сен. Барып алып, тактан Дубайда колтукташып жүргөн болсоң камап коюшун бил сен. Сен эртең эле кетесиң. Балайыңды өткөргөнү. Деп юрист 8 саат алардын кулагына куюп айтып деп түшүндүрүш керек. Ой, таксыр, көп нерсени билбейт экенбиз. Мына жазып алдык, видеого тартып алдык. Бирок акырында бир китепче берилет, анда жазылган болот ошо сабактардын барычы. 5 күндүк сабагы. Анан ушул нерсени жанагы үйдөнүп алып туруп, анан юристтин акысын алды, кетти. Ага да жумуш болуп калды. Ооба. Таксыр, сабак болуп калса мага чалгын деп кетет ал юристчи. Кийинкисинде андан да көбүрөөк нерселерди тажрыйба алып, толкунданып келип айтып берет.
3-чү күнү ким келет? 3-чү күнү сабакка доктор келет. Эркектерге уролог келет, тияка гинеколог келет. Анан эркек айта баштайт. Эркектин мүчөсү мындай болот, түзүлүшү, уруктук бияктан бөлүнүп чыгат. Анан 12 жаштан баштап башталат. Анан кийин гусул болгондо мындай болот. Анын составында эмне бар? Эркек киши кандай жолдор менен өзүн күчтөндүрүү керек? Кандай болгондо алсыз болуп кетет? Простатит деген эмне? Мисал үчүн ачык сүйлөш керек ал жердечи. Эркек балдар баары үйлөнөм дегендер жыныстык катнаш канча болуш керек бир күндө? Канча болгондо узалып кеткенде болбойт. Анан оорулар кантип жугат? СПИД деген бар, жанагындай бар. Бул жыныстык катнаштан оорунун баары жугат да. Ушулар канткенде таркайт. Кандай кош никелүүлүктөн болобу? Эмнеден болот? Алардан кантип сактануу керек? Ушунун баарын 8 саат айтса, үйрөнүп алат да бирдекени. Кандай тамактаныш керек? Мисалы үчүн бадам көп жеш керекпи, банан көп жеш керекпи, нан көп жеш керекпи, суусундукту кандай ичиши керек? Эркек киши өзүн кандай жаман ичимдиктерден, газ ичкенден жаман мисалы үчүн сактануу керек деген маселе да. Бул темада дагы программа түзүлөт, бул курс ачылардачы. Сен уролог билесиң баарыны, өзүң да түзүп кел, биз дагы айтабыз. Шариятка тиешеси бар нерселер мисалы үчүнчү. Ушунун баарын сен ар бир темаңа 15 мүнөттөн токтолуп айтып бересиң оларга. Алардан сурайсың. Аларга сен эртең сертификат берип эмет кылгандан кийин бир 3 жылдан кийин бир маселе чыгып калса, сенден да сурак болушу мүмкүн. Сен могу сертификат бердиң эле. Могу эркек деген моундай маселени билбей, могу оору жугузуп алды мисалы үчүн. Же болбосо моундай бир маселе чыкты деген мисалы үчүн. Ушул деңгээлге жетиш керек, талапчы. Анан 3-чү күнү аялдарга гинеколог өтүп береби? Жанагындай маселелерди. Өзүлөрүнө жараша маселе, айыз качан келет, нифас деген эмне мисалы үчүн, бүт баары бала бойго бүткөндөн баштап эмне кылыш керек, кантип сактаныш керек, кан басымын текшерип туруш керек, витамин жеп туруш керек, антибиотик ичпей туруш керек деген сыяктуу маселе көп да. Аны теге үйлөнө калды кызы менен эчтеке билбегендер бар да. Анан жеңесинен сурайт, жеңе кандай кылайын, байкесинен сурайт, байке кандай кылайын, юрист керек эле, молдодон маселе сурай албай, келинчегине СМС жазып алып, тиги аялга жазып, кошунасына жазып, кичине сакалы бар таксырга жазып, анан алып жубагачынын номерин издеп, анан эфирге бизге жазып, антпеш керек да. Антпеш керек да. Өзү билиш керек да ошону үйлөнөрдүн алдынчы. Анан ошентип 3-чү күнү уролог менен гинеколог окутту. Анан 4-чү күнү ким келет? 4-чү күнү бир мисалы үчүн кесипке үйрөткөн киши келет. Бизнес тренинг деп койсок да болот. Жаңы үйлөнгөн мисалы үчүн сиз мисалы үчүн мондай нерсе биширип сатсаңыз болот. Кой баксаңыз болот деген сыяктуу да. Сиз курут чыгарган цех ачсаңыз болот. Сиз мондай помидор күмөскана кылсаңыз болот. Ушундай Кыргызстандын деңгээлинде өзүнчө бир эме жеңил жана элдердин оңой бир кесипке үйрөтүш керек. Эми каалоо түрүндө болот. Мен 3 күнгө катышам десе, ага катышпай кое берет. Же болбосо аны дагы үйрөтүш керек. Анан 5-чү күнү 8 сааттык тренингде ушул Кыргызстанды сүйүү, кыргыз тилини үйдө канча маанилүүлүгү бар. Мисалга агай келип ушу Кыргызстан жөнүндө айтып, территорияны айтып, анан канча-мынча бир көйгөйлүү саясат жөнүндө айтып, мындай биздин өлкө ушундай принципти карманып келет мисалы үчүн. Кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек. Анан бир койду монтип мүчөлөйт, ат жабдыктардын аталышы мындай, Кыргызстандын эски аталыштары эмне, Токтогул мурда эмне деп аталган мисалы үчүн, бул Токтогулдун тарыхы ким? Ошого окшогон бир Кыргызстанга тиешелүү бир өтө зарыл нерселерди талдап, ошону билбесе адам баягы бир жерде уят болуп калгыдай нерселер да эми. Сен кыргыз болуп туруп ушу калпактын тарыхын билбейсиң. Ак калпакты, апак калпакты мисалы ак сакалдар кийген, жашыл калпакты жаш бойдок жигиттер кийген деген сыяктуу бир динге каршы келбеген, өтө эле бир оша чаап кетпеген, бирөөдү маскаралап койбогон же бир ойдон токулган бир нерселер эмес, идеалдуу бир нерселерди айтыш керек. 5 күн болду го. Дин жөнүндө алым келип сайрап берди, юрист келди, доктор келди, кесипкөй келди, бир патриот келип сабак берди. Мына ушунун баарын окуса, видеого тартса, жанагыларга флешка менен өткөрүп берсең, силердин сабагыңар мына. 5 күндүк сабагыңар. 5 күндүк китебиңер программаңар мына. Деп анан жалпы түрүндө акыркы күнү кичине бир экзамен алып туруп, тесттен өткөрүп туруп, 60 суроого жооп бер деп туруп. Анан кийин жанагыга сертификат берсең, кетсе жанагы. Анан биздин молдолор дагы не таксырсын да, жанагындай бир окуш чыгыптыр, окуп келдиңби? Кана келчи, ал жерде эмне суроолор бар экен?
нике дегенде, талак дегенде алып сайрап атат. Тақсыр кусул деген мынау депчи. Ал бала чаканы багуу милдет. Таштап койсо мындай күнөө. Кыз канча жаштан турмушка чыгыш керек? Эркек канча жаштан? Баарын билип атат. Ой, жакшы турбайбы? Сен паспортуң мындай болуп калса эмне кыласың? Мен дароо буга кайрылам. Болбосо мындай укугумду талап кыла алам. Сен юридикалык жактан да билип алган турбайсың. Сонун эмеспи? Россияга кеттиң, кандай кыласың? Ал жакка мындай кылам. Мындай ооруп калдың, мисалы үчүн эмне кылыш керек? Мындай кылыш керек. Анын алдын алуу, мындай сактануу. Жыныстык оорулар мынчага бөлүнөт. Булар аялдарга, булар эркектерге тиешелүү. Караңыз. Баарын билип албады ал. Эми ошентип жана курсту өткөргөндөн кийин анан мисалы үчүн мен молдонун курсун окутуп атам да окуучуларга. Анан бир-эки шакирттери молдолор келди. Биз да ушу курсту үйрөнөлү деп. Аларга бекер кылып коюш керек. 4 молдо мындай столдо отура берет. Менин курсумду үйрөнөт. Ана бирөөсү Ошко барып, бирөөсү Жалал Абадка барып, бирөөсү Таласка барып, жана балдарчы, шакирттер. Анан өзүнө юрист табат, комплект болуш үчүнчү. Анан өзүнө бир доктор табат. Анан аларга айтат, барып Бишкекке барып, ошол юристтин сабагына катышып кел. Келип катышып үйрөнүп, караңыз. Кыргызстанда ар бир областта бирден ушундай курс ачсынса. Болот го. Ар бир үйлөнөм деген жигит кыздар келип ошодон өтсө. Жана мурда үйлөнөм десе солдатка барыппы деп сурайт эле го сиздердин дооруңуздар, туурабы? Тиги армияга барып келиптирби деп. Армияга барып келген жигиттерге дароо эле кызын берчү. Себеби тарбияланып калган деген. Ошондой болуп калыш керек азыр тагы. Үйлөнөм деген жигит тиги курстан өтүптүрбү? Үй бүлө институтунан. Кыз дагы окуптурбу депчи. Кыз дагы ошол жерге барса бир кичине десен үйлөнүп келет эле депчи. Ушундай деңгээлде болуш керек. Аны акыры барып, мына чоң жождордо өтүш керек бул курсту. Акысыз эле. Барып 11-класстарга өтүү керек. Бул нерсе бышып жетилип, тажрыйбалуу болуп, мөмө бере баштагандачы. Мына ушинтип Кыргызстандын ар бир жараны ошол 11-класстан өтөр деле ошол сеткадан өтүш керек. Журга окугандар эле, медреседе окугандар деле баары ушул курстан тынымсыз өтүп туруу керек. Мына ушунда биз ушул нерсени аткарсак, эртеңки күнү өзүбүздүн мамлекетти деңгээлин көтөрүп алабыз. Адал жагынан, укук сактоо жагынан, нике жагынан, бала жетим калбоо жагынан, карыялар үйүнү жабуу жагынан биз деңгээлибиз чыгат. Мына ушул чакырыкты мен чакырып кетейин. Аялдар тараптан мына Назира Бегим деген жакшынакай айым бар, Нурзат Токтосунова бар, жанагы Айжан Акылбекова эжекебиз бар, женекебиз бар. Ошондой эле Жамал Фронтбек кызы, жана башка дагы устаза эжелер бар. Мына ушулардын баары эркектерден жана мен атап өткөн активисттер, акындар, жана агайлар, аалымдар, ошолордун баары. Бир чоң төгөр устол кылып аялдар өзүнчө бир 20дай ошондой бир азыркы күндүн технологиясын түшүнгөн, көйгөйүн түшүнгөн, дин адеп ахлак деген аялдар өздөрүнчө отуруп ушуга бир кеңеш сунушун айтса, эркектер өздөрүнчө отуруп кеңеш сунушун айтса, анан жылдап болсо дагы талкуулап ушул 5 күндүк программаны түзүп, агайлар башында ушундай бир өздөрү баш көз болуп берип, ушундай кылса, жаштарыбыз өтө муктаж нерсе. Өтө муктаж нерсе. Мына ушуну ушу баардык айтылган жарандарга чакырык таштайм. Пикирлешели, кеңешиңиздерди, пикириңиздерди, ой талкууларыңызды айтыңыздар. Эми бул нерсени аткарып, элге ушул нерсени биз жайылтып жүгөрө турган болсок, эртеңки күнүбүз жаркын келечек болот. Патриоттан болобуз, ден соолугубуздан таза болот, никенин шарттарын билебиз, жана ошондой эле биз укукту да билебиз. Мына ушун менен нике жашоо башталат. Кандай дейсиз? Өтө жакшы, Юсуп Таксыр. Ушул идеяңыз Кудай буйруп ишке ашып калса, бул бир биздин мамлекетибиз үчүн, коомубуз үчүн өтө чоң жаңылык болмок да, өнүгүү өсүшүнө. Мына бизде үй бүлө институттары бар, жок, бар десек да болот, жок десек да болот. Алардын ушул биздин жаштарга, жана сиз айткан жаңы үй бүлө куруп аткан муунга кандай тарбия берип атат, кандай сабак өтүп атат, бул жеринде биз эчтеке билбейбиз. Мына ушу сиз айткандардын баарыны буну мамлекеттик деңгээлде концепциясын өзүнчө иштеп чыгып, бул милдеттүү түрдө кыла тургандай эле маселе экен да. Маселен, мен уул үйлөп же кыз чыгара турган болсом, сөзсүз түрдө айтмакмын уулума: балам, сен жанагы 5 күндүк курстан өттүңбү? Ал жерде баары бар. Сен мейли ошого барып окуп келгин. Ал сага өмүрүңдүн азыгы болот. Андан кийин келинимди сурамакмын. Тиги ала турган келинимиз ошол
5 күндүк курстан өттү бекен, өтпөдү бекен. Мына келин болуп келет. Кайната менен кайненеге кандай мамиле жасашты билбейт. Анан ортодон жанагындай бузукулар чыгат. Чай куйбаймын деген, эртең менен турбаймын деген. Күйөөң мисален чай куялы десе сен куй дебайт. Ушундай бир теңирден тескери маселелер, алар ошол жакка барат. Шайтандын жеңил жолуна барып үйрөнүп келишет да, мындайча айтканда. Ушул таксыр абдан жакшы маселени көтөрдүңүз. Эми ушуну сиз кандай кылып концепциясын иштеп чыксак деп ойлойсуз? Жана талкуулап көпкө чейин соссок дейсизби? Жок, мен бул нерсени оюмда башка бир мамлекеттердин, мисалы сиз айткандай Малайзиянын, Туркиянын ушулардын бир ушундай иштелип чыккан программалар бардыр. Мен оюмдагы силе ушунча кенен. Эгер кагаз бетине түшүрүп 5-6-10 киши менен сүйлөшүп, алар менен нерсең дагы бул нерсенин эмеси көбөйөт да. Албетте биз эмесин уставын чийебиз, эменин. Анан концепциясын кабыл алып туруп, анан кийин баштайбыз бисмилла деп эле. Эгер мен кылбасам, башка бирөөдөн кылыш керек ушул нерсени. Сөзсүз кылыш керек. Бирөө бул идеяны алып туруп, өзүнчө бир ушундай кыла берсин. Биз дагы кыла берелик. Бирок кылсын да ошол нерсени. Бул мен өз жеке бизнесим же кызганганым, автордук укугум деген нерсе жок. Бул эл үчүн пайдалуу бир идеям бул. Ким кылса кылсын. Бирок мен дагы кылам деген оюм бар. Кыла турган болсок, ушундай жанагындай эле 5 күндүк башында кийин барып туруп ар бир тема 2 күндөн болсо 10 күн болуп калат, мисалы үчүн. Жана мөмөсүн жакшыраак бериш үчүн. Себеби баягы агайлардан тажрыйбалуу болуш керек. Жанагы кылып туруп эле, мисалы үчүн азыр курс көп. Тренинг көп азыр. Тренингде көп нерсе жок. Азыр тренингтерди сиз айткандай четтен келип бирөө филармонияга келип 1 саат сүйлөп, билети $500 чейин. Ошого киришет. Анын айтып атканын окусаң жөнөкөй эле бирдекени. Жөнөкөй эле. Кантип акча шылуундукка үйрөтөт. Кантип акча табыш керек, кимди кантип алдаш керек дегендей. Эми Жусуп таксыр, мен айтып атканым себеби мамлекеттик деңгээлде болсо жакшы болот эле дегенде, бул жерде мындай да, бул жерде жана светтик укуктар да камтылып атат да. Мына мисалы медицина, анын светтик укуктары, аял менен эркектин укугу, ушул жерде анан баягы исламдын дагы мусулман болгондон кийин исламдын эрежелери үй бүлө күтүүдөгү ал да камтылып атат. Анан эми биз бир эле диндүү мамлекет эмеспиз. Бул жерде мисалы христиан дини бар, дагы башка дегенде аларга дагы өздөрүнүн шарттарына, өздөрүнүн диндерине ылайыкташтырып жаса болот деп ойлойм. Эми буну мана бизнес жолу менен кылганда өнүгөт да бул нерсечи. Ооба. Себеби мамлекет аны кыла албайт. Кимге зарыл келди азыр ушундай жаштарга акча төлөп окутуп, агайга тиги айлык берип. Эми бизнес жолунда калса атаандашып деле өнүгөт да бул нерсечи. Бирок өнүгүш керек да. Ушул нерсени сертификат, мисалы үчүн бир жигит ошол үйлөнбөй калыш керек да, ошо сертификат жок болсочу. Ушундай деңгээлге барыш керек да. Сертификат дегенде элдер күлүп чыгат эртең маскаралаачы. Мен алдын ала эле айтам, адам ошол ушул нерседен өтпөсө, ал өзүнү осол өзүнү уятсыз турмушка даяр эмес. Турмушка даяр эмес. Ал правасыз машина айдап баратат. Маселен мына камаш керек деген сөз. Маселен мына караң. Кыз ала качуу токтобойт. Ооба. Бул эмне үчүн токтобойт? Бул ошол үй бүлөнүн институтун иштебеген, түшүндүрүүнүн жоктугу, укугун билбегени. Ал барып эртең ошондой чоң кылмыш жасады, камалып калып бирдеке болот. Андан кийин анын артынан атасы чуркайт, энеси чуркайт, акчасы кетет, ал түрмөдө. Ошондон ары мына ушунун жоктугунан улам. Ошол курста мисалы үчүн айтыш керек, жана молдо нике жөнүндө айтып аткандачы, жанагыларга. Кыздарга айтыш керек, мисалы үчүн алым аял айтат аларгачы. Сен бирөө можедан курстан чыгып барасаң, бирөө алып качып кетти. Алып качып кетти. Анан барып отургузуп сени нике кыя баштады. Эгерде сен мен никеге даяр эмесмин, каршымын, макул эмесмин деп туруп алсаң, муфтий эмес, Меккенин муфтий эмес, дүйнөдөгү эң чоң алымдар чогулуп келип дагы сенин никеңи кыя албайт. Каршымын ушул эркек менен жашабайм деп каршылыгын көрсөтүп туруп ал. Болду, эч ким нике кыя албайт. Анан кемпил керип жана жолго жатып алган ал ондай нерселер жок. Анын үстүнөн 10 жолу секирип кетсең да сен бактылуу боло бересиң. Себеби ал сен мажбурлап нике жок да. Ооба. Деп түшүндүрүш керек да. Кыз ошону билиш керек. Кокус мен алып качып кетсе, мен никеге ыраазы эмесмин деп туруп алсам, демек кыя албайт экен деп.
Балага да айтыш керек, сен бирөөнү алып келип, мажбурлап нике кыйдырып, акча молдого берип, жеңелерге акча берип, тиге берип, кемпирди ыраазы кылып, кызды антип нике кыйып алганың менен өмүрү сен аны менен зинада жашайсың. Балдарың арам болот. Антип эметпей эле кой. Бала ошону билиш керек. Апкачкан болбогон оокат экен депчи. Ошону түшүндүрүш керек. Юсуп Таксы тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Абдан жакшы маек курдуңуз. Мына ушул айткандарыңыз, идеяларыңыз ылайым ишке ашсын. Рамазан айында абдан жакшы маселени көтөрүп атасыз. Алла разы болсун. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.